Иши жүрүшпөстөн 1-2 болбой жаткан, карза кирип жаткан аялдарга эскертүү. Биринчиден, сиздер ар дайым казанды, идиштерди жуубастан эртеңки күнгө калтырасыздар. Кедейликтин себептеринин бири бул тазалык жоктугу. Таза эмессиз. Жеке өзүңүз дагы, территорияңыз дагы таза эмес. Тазалык бар жерде өнүгүү болот. Аялдардын эң жаман иши ушундай да, тамактын дагы үстүн ачык калтырып кетиши, идиштерди жуубай калтырып коюшу, эртең кыламын деп уктап калышы. Бир дагы идиш эртеңке калбаш керек да. Таза болуш керек, тыкан болуш керек. Экинчиден, сурабастан, эриңизден сурабастан бардык буюмдарды ар кимге берип сала бересиз. Кошунак сурап кетсе, кетмен десе, эрим токто телефон чалып сурап көрөйүн деш жок, ала бер. Анан сурап кетсе, ала бер. Акча сурап келди, ала бер. Анан сурап келди, ала бер. Эрдин орду жок да. Күйөөңүздүн орду жок сиздин алдыңызда. Урмат, сыйы жок. Күйөөңүздөн сурап беришиңиз керек. Күйөөңүздүн авторитетин ар дайым жогору коюшуңуз керек. Атасы билет, балдардын атасы билет дей беришиңиз керек. Ошондуктан да аракет кылышыңыз керек. Ал эми үчүнчү маселе бар. Сиз баш бербейсиз. Баягы күйөөмө баш караңгы болбоюн, оорулум түшүп калбасын деп, башка эркекке баш караңгы болуп иштеп атасыз да, башка эркектин колунда. Ошондуктан күйөөңүздү ар дайым колдогонду билсеңиз, күйөөңүзгө баш ийип, ар дайым анын алдында болсоңуз, көптөгөн иштерди кылсаңыздар болот, өнүгөсүздөр, өсөсүздөр ошол учурда. Аңдыба, пайлаба, эриңдин телефонун, эркек болсоң аялыңдын телефонун, же жөн эле сөздөрдү эшиктин кычыгынан карап, айнектин кычыгынан карап, мына не деп атат деп, аңдыба. Аңдыш биринчиден аларга зыян, экинчиден өзүңө зыян. Үчүнчүдөн сен өч ала турган болуп кетишиң мүмкүн. Андай кычык-пычык сөздөрдү угуп, туура эмес диагноз коюп аласың. Кээде 3 адам, мына байкап калам бизде ушундай. 4 дос бириктиби? 3өө биригип алып, бирөөсүн мындай пасыраак ылдыйып, төмөнүрөөк баланы шылдыңдап турушат да. 5-6 подружка чогулду, сөзсүз бирөөнү гыйбат кылат. Бирөөсү туруп кетсе, туалетке чыгып кетсе, ошону гыйбат кылышат. Эт жегени чогулушпайт, чайканага аш жегени чогулушпайт. Булар адамдын этин жегени чогулушат да. Гыйбат кылган чогулушат. Мынтип көзүнүн кычыгы менен, мынтип мындай кылып коюш, кээде мынтип деп ушунун көзүн белгилери менен, мунун бою кичинерээк деп мындай кылгандарың бүт бардыгы өтө чоң күнөө, мекендештерим. Аңдыбашыбыз керек. Сөз аңдыбашыбыз керек. Бирөөнү пайлап, кемчилигин издеп табабыз дебешибиз керек. Сен бирөөнүн кемчилигин таап интернетке чыгарам деп аткан учурда, сеники чыгып бүткөн болот. Сеники чыгып бүткөн болот да. Бирөөгө эч качан зыян берүү максатында чукур казбаган, кудук казбаган, өзүң түшөсүң ага. Эмнеге тынчсызданасыз? Эч качан тынчсызданбаңыз. Бүгүн адамдарда жүрөгүндө стресс, көңүлүндө коркуу, кеч жатарда ойлонуп, эртең менен турганда коркуу менен ойгонуп атат адамдар. Жүрөгүндө, жан дүйнөсүндө тынчтык жок. Биринчи себеби булар Курандан алыстап кетти да. Албетте Курандан алыстагандан кийин стресске түшөсүң, депрессияга түшөсүң, проблемага кире бересиң. Курандан жок да сен. Аллах Таала мага жаза бербей жатат деп сүйүнбө. Курандан алыстап кеткениң, намаз таштап койгоның, бут бардыгы мындан өткөн жаза жок да. Ошолордон алыстап кеттиң, сага эң күчтүү жаза келиптир. Андан кийин экинчи тынчсызданганын себеби проблема болсо чечпейсиң. Ойлонуп жүрө бересиң да, же чечпейсиң, же унутуп койбойсуң. Ошондуктан да сен кайра тынчсыздана бересиң, кызыгат боло бересиң. Ал эми үчүнчүсү көбүрөөк дуа кыл. Проблемалардын чечилишинин жалгыз жолу, эң оңой жолу дагы дуа болуп эсептелет. Ошондуктан дуаны көбүрөөк кылсаң, тахажжудка тур, эч ким жокто, истихара окуп берип иштен мурда ошо ибадаттарга маани берсең, иштериң максаттуу, чечкиндүү болот. Эң күчтүү бизнес эч качан чөкпөйсүң, эч качан банкрот болбойсуң, дайым только период алдыга кетесиң. Жаңы бизнес баштап күйүп жаткандар, же бизнес кыламын деп ойлонуп жаткандар, же эми эле кадамдар таштап жаткандар, бул бизнес сөзсүз башташыңар керек. Эч качан күйбөйсүңөр, сону болот бардыгы. Бул бизнес 3 түрдүү бизнес. Биринчиден ата-эне. Ата-энеге канча болсо, канча инвестор болсоң кемдик кылат. Ата-энеге бергениң сөзсүз түрдө 10 эсе 20 эсе кайтат. Сөзсүз түрдө кайтат.
буга 100% кепилдик бар. Ата-энеге ар дайым жакшылык кылышың керек. Андан кийин бай болуштун экинчи жолу үй бүлөңө, өзүң жеке түптөгөн аялың бар, бала чакаң бар, ошолорго сыйлай рахымды көбүрөөк кылсаң, аялыңа акча берсең, балдарыңа, булардын бардыгы сен өндүрөт, өстүрөт. Сен жумушка кетет экенсиң, үй бүлөң, аялың сен үчүн зикир кылып турса, дуа кылып турса, иштер жүрүп кетсең, бул учурда береке табасың. Эркекти эң күчтүү мотивация берип эркекке бир чоң чокуларга чыгышына себепчи боло турган бул үй бүлө, аялың, бала чакаң болот. Эркек киши жүрө берет бойдок кезде. Качан бир ата мынаны каалап атам, ата мындай кылдым деп балдар жетеленип колун кармабаса, аялы келип башым ооруп атат дебесе, башын оорутпаса, нервин жеп турбаса, эркек киши каалагандай жүрө берет да. Эң күчтүү чокуларга чыгышыңызга эң күчтүү мотивация бере турган бул аялыңыз болот. Үй бүлөңүзгө сыйлар рахымды күчөйтүңүз. Ал эми үчүнчүсү садака. Ал бир туугандарыңыздан баштаң. Бир тууганы муктаж болуп туруп көчөгө бербе. Бир туугандарыңызды ток кылыңыз, жакындарыңызды ток кылыңыз. Ошол эң жакшы садака. Ошол жерде өнөсүздөр. Өзүңүз эле эмес, бир туугандарыңыз да кошулуп өнүп аткан болот, өсүп аткан болот да. Кээ бирөөлөр сыртка жардам берет, бирок бир тууганга жардам бербейт да. Күн келет, өзү бирөө өтө муктаж болуп калат, ошол учурда бир тууганга карап, көзү жалтырап туруп калат да. Убагында бир тууганга берген эмес. Бергени де бир тууганы кеңири коркпосоң келип берет эле, кайтарат эле. Наркы тааныбаган адам ыйыксанды алды, кетти жок. Бир тууган менен мамилени бекем кылышыбыз керек. Бактылуу болуш мынау жер менен ойдо өзгөртүш керек. Бүгүн өлчөмдөрдү туура эмес кылып алып, мындай кылсам, анан бактылуу болом деген адамдар бар да. Жок, бактылуу болуш бул биздин оюбуздан башталат. Азыр бактылуу бол. Бар нерсеңе бактылуу бол. Дүйнө сапарда эле сөз. Биз дүйнөдө сапар кылып кайра өлүп кетебиз. Сапардагы адамдарбыз. Бактылуу болушту азыртан башта, эртеңке таштаба. Көпчүлүк адамдар күтүп жашайт. Үй салып алсам, машина алып алсам, же үйлөнүп алсам, же андай кылсам, мындай кылсам бактылуу болом. Эч качан бактылуу болбойсуң. Бул нафстын каалоолоруна ирешип, нафстын каалоолорун аткарып, эч качан бактылуу болбойсуң. Азыртан ойлоруңду өзгөрт, азыр бактылуу болгонду башта. Бар нерсең менен сыймыктанганды бил, бар нерсең менен азиз болгонду түшүн. Бактылуу болуш алыста эмес. Ал магазинде сатылбайт бакыт, аптекада сатылбайт бакыт. Бактылуулук бул өзүңдө, өзүңдүн ичиңде, мына оюң менен жүрөгүңдө. Эгер ушул жерди контроль кыла алсаң, сенден өткөн бактылуу адам болбойт. Намкөр адамга Россияны берип койсоң дагы тойбойт. Шүгүр кылган адам, каниет кыла билген адам, Аллахтын жолун таба билген адам ар бир учурда бактылуу. Түрмөгө бир динсиз адамды камап койсоң, ал түрмөдө кыйналат, кысылат, өлүп калышы дагы мүмкүн. Бирок диний адамды камап койсоң, ишеними бар адамды камап койсоң, ал ошол түрмөдө бир кичинекей кычыктан кирип жаткан күндүн нурун карап, ошол жактан үмүт алат. Зикир менен Аллахны эстеп, түрмөдөн эч бир нерсесин кыпындай бир жери, бир мындайча айтканда, тати төгүлбөстөн чыгып кетет. Ошондой экен, бакыт алыста эмес. Анын остановкасы жок. Мындай жерге жеткениңде анан остановкадан түшөсүң, анан бактылуу болосуң деген нерсе жок. Сен азыр бактылуу болгонду үйрөн. Кайф алат кээ бирөөлөр, аялынын жүзүнө караса кайф алат. Кээ бирөөлөр апасы менен мындай дидарлашып, сүйлөшүп олтурса, ошондо рахат алат, кайф алат. Кээ бирөөлөрдүн рахаты жыныстык катнаш болгондо, бирок рахаттардын да эң рахаттуусу билесиңби эмне? Бул телага, сырткы маселелерде бактылуулук бир ченемди түгөнүп калат. Бирок руханий бактылуулук бул түгөнгүс болот да. Мисалы, мына жериңиз кесилип кетсе, барасыз, врачка оңдотуп аласыз. Бирок ичиңиз оорусачы, жан дүйнөңүз кысылсачы, тынчсызданып кыжаат болуп калсаңызчы, бунун таблеткасы жок, каяка барганын билбей каласыз. Көрдүңүзбү? Руханий бактылуулук өтө чексиз болот, бирок руханий бакытсыздык келип калса, анын дагы бакытсыздыктын дагы чеги жок болуп калат да. Ошондуктан да бизге дин керек. Акыйкат дин Аллахтын дини, ислам дини. Динсиз кантип жашап жүрөсүң, мен таң калып атам сага. Ар бир нерседе жакшылык бар. Бүгүн проблема келип, сыноолор келип, карзга кирип кетип, банкрот болуп жатасың, бир иш кылсаң ошобой жатат, бунда дагы жакшылык бар. Бүгүн көптөгөн денеңе оорулар келип, кыйналып, кысылып жатасыңбы? Бунда дагы жакшылык бар, хикмат бар. Айдын 15 карак, 15 жарык, 15 караңгы. Жамгыр ар дайым жаабый бербейт. Кыштан кийин сөзсүз түрдө жаз жайы бардыгы келет. Айтайын дегеним, сен качан түнкү 3, түнкү 2, түнкү 1 болуп калган учурда таң атышына өтө аз убакыт калган болот да. Кичине сабыр кылсаң, жарык атат, таң атат, бардыгы жакшы болот. Баары жакшы болот иншалла. Алладан үмүтүңдү үзбө, Алладан үмүтүңдү үзбө. Бардык нерседе жакшылык бар деп бил.
бир жерге өтө шашып атасың, кечиги пробка болду, бир нерсе себеп болуп бара албай калдың. Демек, бул нерседе жакшылык бар деп бер. Титаник ошондой чоң кеме чөгүп кеткен. Ага бир адам сапожкасы калып кетип, себеп болуп, ошол нерсеге жетпей калган Титаникке. А кээ бирлер билети фальшивый болуп чыкпай калган. Ошол учурда өкүнгөн алар. Билетибизди мындай сатып коюптур, мындай болуптур деп. Бирок жетишпей чыкпай калгандыгы үчүн арадан 2-3 күн өтүп сүйүнүшкөн. Бар да тоң өлүп калган жерде. Бир самолетко өтө шашабыз кээде. Кээде чыга албай калабыз. Чыга албай калган самолетубуз авария болуп жарылып кетет. Бул биз үчүн жакшылык да, урматтуу мекендешим. Кээде опоздание болуп атат, кечигип атат, рейстер кечигип атат, кээде бир нерсеге шашып барып калабыз. Бул нерселердин бардыгында жакшылык бар. Кече бирөө жардамга чакырдып бардым. Иштедик. И погода ушунчалык сонун болду да. Мага өтө Аллах Таала бир кооз жаратылышты ошол жерде көрсөтүп койду. Ал Аллах Тааланын буйругу менен ошол жерге барып калдым да мен. Ишке барбап турмун. Мен көрсө жаратылыш кооз жерди көргөнү, Аллах Таала көргөнү чакырыптыр да, жумуш себеп чыктым. Көрдүңүз, ар бир нерседе хикмат бар, жакшылык бар. Жакшылык издегендерге жакшылык бар ар бир жерде. Ысык көлдөбүз, Кудайыма шүгүр жолдор өтө өзгөрүптүр. Ысык көлдү өнүктүрүүгө 5 эреже дейбиз, жол дейбиз. Дагы да өнүгүш үчүн 5 эреже. Биринчиден, урматтуу мекендештерим, Туркияга барыңыздар, көп жерге барыңыздар, ыйыктык символу бар да. Биз дагы тегерегибизде мына ушунча басып атабыз, бир дагы мечит таппадым. Азыр кафеден суранып чыгып намаз окуп чыктым. Бул айтышыңыздар мүмкүн, мечит болбойт, пляжда ар ким жылаңач жүрөт, андай мындай дешиңиздер да мүмкүн. Ага адам азыраак жерге анан мындай тегерек тосулат. Ал жерге келип отурат, скамейка коюлат, отура турган мааниде, жанында чоң китепканасы болот, китеп окуганы китеп окуйт. Айтор ушул мечитти дагы жолго коюшубуз керек. Биринчиден, экинчиден бул жээктеги сөзсүз түрдө туалет маселеси биринчи кезекте болуш керек. Анан бесплатный болсо андан дагы жакшы. 15 сом бардык шарты менен дегениңиз менен көбү ошого дагы кызганат, көлүбүздү булгап коюшу мүмкүн, өзүнүн чыккан зара жана башка бирдекелери менен. Анан үчүнчүдөн мына сырткы алтын арашаныбыз бар, караколдо лыжа базабыз бар, аларды кеңейтишибиз керек, сактап калышыбыз керек, булгабашыбыз керек. Биринчи бизден башталат. Бул дагы бизге тиешелүү керектүү маселелерден. Ал эми урматтуу мекендештерим, дагы бирөөсү тазалыкты негизги орунга коюшубуз керек. Көлдүн жээгинде бутылка болобу, кагаз болобу, бакалашка болобу, айырмасы жок, бардыгын тазалыгын ордуга коюшубуз керек. Мусор чакаларды коюп, убагында алынып, тазаланып. Анан биз акыркысы негизги маселе адамбыз да. Адам адамды тартат. Адам адамды тартат. Рекламабыз бүт дүйнө жүзүгө тараганы менен келгенде адамдарыбыз корс, копол, алдап кетмей, бүт эптеп турист алдап акчасын алмай болсо, эч ким бизге кадамын койбой коет. Өлүм житим болуп атса, кырсык бале болуп атса, алдап кетип атса, анан ким келсин турист болуп? Ошондуктан айтарым, бизде көбүнчө мына казак туугандар келет, өзбек туугандар келет, кошуна сосед мамлекеттер, сырттан Европадан да келишти баштады, Кудайыма шүгүр. Ысык көл дегенде адамдар супер дей турган болсо, ошондо бүт бардыгы жайында болот. Бирок бар жогу сон, бирок адам мындай дей турган болсо, бирөө келиш кыйын. Ошондуктан өнүгүш ушу 5 эреже, буларды дагы аткарышыбыз керек, кылышыбыз керек. Көлүбүз Кудайыма шүгүр бар. Көп көлдөрүбүз бар мындан сырткары. Азыр бул көлдөн кийин бул жакта Алтын Арашан, Жети Өгүз, Каракол, бул жактарга киребиз, андан кийин Нарынга киребиз. Нарында буйса Соңкөл, Көлтөр, башка көлдөргө дагы кирип, андан кийин Сарычелекке бисмилла деп кадам коебуз. Аллахым берген Кыргызстандын жерлерибизди, өзүбүздүн жерибизде туруп, өзүбүздүн жерлерибизди көрбөсөк, бул өтө уят нерсе. Ошондуктан бул нерселерге маани берели. Өнүгүү ар бирибиздин өзүбүздүн колубузда, өзүңдүн колуңда. Бир банандын почогу турабы, бир даракты бирөө сындырып атабы, бирөө көрүп Кыргызстандын жериндесиң, сен кыргызсың, сен сактасаң, сен башка эч ким сактабайт. Бирөө бирдеке таштап атабы, же шагың сындырып атабы, токто. Дешибиз керек. Мисалы Туркияга барып туруп, туризм өнүккөн да ал жерде. Ар ким келип кете берип, туристтерди мындай байкап калышкан да түрктөр. Кокус бир шакка жабышып, ичине сындырылмыш болгондо түрктөр чуркап келет. Неге сындыртасың? Бул Туркияныкы, түрктөрдүкү дейт да. Биз мага жаратылышыбызга, мага дарактарыбызга бардыгын айырмамай кылышыбыз керек. Биз сактабасак эч ким сактабайт. Сырттан келген адам айырмасы жок ага. 10 күн турат кетет да. А бул жерде бизге калат го. Ошондуктан сылы сыпа болушубуз керек, мамилебиз оңдошубуз керек, адеп ахлагыбызды жакшына кылышыбыз керек. Диний маселелерге,
Келгенде бизге көпчүлүгү мусулмандар келет. Себеби сататын мамлекеттер бүт мусулман. Түрктөр келет, түрктөр дагы мусулман. Ушу диний жактан дагы маселелерди ортого коюшубуз керек.